Так, эми дагы бир аз татаалдары бар. Ага чейин бир типтен экинчи типке маалыматтарды которууга мүмкүнчүлүк болот да. Бизде дагы кошумча int, float, str, андан кийин bool деген функциялар бар. Булар бир гана тип анык болбостон, маалыматтык тип болбостон, булар эмне экен? Функция дагы болот. Мисал үчүн number 100 деп коелу. Эми буну эмне кылышыбыз керек? Сапка айландырсак болот. Так, print type number dedim. Типин аныктайбыз. Андан кийин number барабар str number. Bunun da тигин көрөбүз. Print type number. Акам болушту мага керек эмес. Буларды комментарийге алып коем. Так, сохранить эттим. Эми команданы кайра иштете баштайм. Биринчиси int деп атат, экинчиси str деп атат. Эч нерсени өзгөрткөн жокмун. Мен просто жөн гана number деп жаздым. Ага 100 деген санды чыгарып бердим. Анан биринчи тигин текшердим. Бул эмне деп атат? Бүтүн сан деп атат. Экинчисинде ушул өзгөрмөгө өзүн кайра str функциясы менен numberди бердим. Демек, биз бул 100 деген сандын тибин өзгөртүп атабыз. Эмненин жардамында? str функциясынын жардамы аркылуу. Бул жерге класс str деп чыкты. Ушинтип өзгөртсөк болот да. Эми ушул жерге дагы эми үчүнчүсү катары өзгөртөм. Number барабар float. Bunun içine number деп жазамын. Print type number. Сохранить этебиз. Кайрадан иштетебиз. Float. Үчүнчүсүнө эмне болот? Float. Бир эле мол өзгөрмөнүн мааниси, маалыматтын мааниси эмне болуп атат? Азыр 3 типте болуп атат. Бүтүн сан, саптар, анан float. Акыркысы бул жерге төртүнчүсүн кошуп көрөбүз. Number, бул, bunun içine number деп киргизебиз. Print type number. Төртөө. Бир эле цифра менен эмне кылып атабыз? 4 маалыматтык тип айландырып атабыз. Биринчибиз бул бүтүн сан болчу, кийин сапка айландырдык, кийин бүтүн сан, калдыктуу санга айландырдык, кийин логикалыкка айландырдык. Ушул көрсөтүлгөн str, float, бул деген булар эмне экен? Биринчи маалыматтык типтен экинчи маалыматтык типке өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк берет. Анан болгондой гана кылып өзгөртө алабыз. Мисалга ала турган болсок, азыр 100дү эмне кылып атабыз? Калган типтерге өткөрсөк болот экен. Санды, цифраны каалаган типке өзгөртө алабыз. Бирок бизде name деген түшүнүк бар. Могул тырнакчанын ичине Python деп жазамын. Анан бунун өзгөрмөнүн тигин көрөбүз. Brain мунун өзгөрмөнүн тиби type name. Эми буну өзгөртүп көрөбүз. Name барабар int деген функция бар. Буга name'ди беребиз. Так, анан экранга бунун тибин чыгарам. Print type бул жерден name. Так, сохранить этемин. Бул жерден кайра иштетем.
Birincisinde çıktı str, bu Python saptık tip. Бирок bunu saptık tipte int'ке aylandırdım. Aylandырганда бул жерде ката кетти. Name int name'ден ката кетти. Мол Python деген текстти эч качан биз эмне кылабыз, цифрага айландыра албайбыз. Программалоодо дагы айландырууга мүмкүн болгон маалыматтык типтерди гана өзгөртө алабыз. Биз текстти эч качан цифра кыла албайбыз. Ошол себептен бул жерде эмне атат, интке келгенде ката чыгып атат. Floatты берсек дагы ката чыгат. Эми могул жерден биз эмне кылып көрөбүз? Булду берип көрөбүз. Name, могул жерибизди бул деп көрөбүз. Могул жерде өчүрүп коет. Сохранить этемин, кайра иштетемин. Бул жерде бул деп чыгып атат. Бул логиканын мааниси чын, жалган, бар же жок деген эле нерсе. Бизде Python деген текст бар. Ошол себептен бул жерге не деп чыгып атат? Бул деп чыгып атат. Себептен өзгөрткөнгө мүмкүн. Бунун ичинде бир нерсе бар, тырнакчанын ичинде. Ошол себептен эмне атат? Бул жерде бар болгондуктан бул чыгып атат. Бирок цифра чыкпайт. Эч качан биз тексттерди цифрага айлантыра албайбыз. Кээ бирки нерселерди айландырышыбыз мүмкүн, бирок кээ бирки нерселерди айландыра албайбыз. Эми бул ичине, тексттин ичине моундай тамга эмес 45 деп жазып туруп, могул жерде int кыла турган болсом, анда айландырууга мүмкүн. Сохранить этемин, кайрадан иштетем. Биринчиси str 45 тырнакчанын ичине жазылгандыктан бул жерге саптык тип болот. Анан ошол 45 деген сап өзү цифра. Бирок тырнакчанын ичине кирип калгандыктан бунун тиби эмне болуп калды? Сап болуп калды. 45 цифра, кайра буну сандык типке айландыра алабыз. Эмне int деп атат. Демек биз могул жерде айландырууга мүмкүн. Бир гана санды айландыра албайт экенбиз. Эмнени? Болгондо дагы но сап символдорду айландыра албайбыз. Тексттерди. Мисалы үчүн аны айландыра албайбыз. Могул илеп белгини эмне кылабыз? Айландыра албайбыз. Бул эч качан болбогон нерсе да. Бирок логикалык типтерди айландырууга болот. Logic, могул жерден true деп жазамын. Бунун тибин көрөбүз. Print type logic. Logic барабар int, могул жерден logic. Print type logic. Эми иштете турган болсок, сохранить этемин. Кайсыл жерден ката кеттим? Могул жерим ката, могул өзгөргөн болбойт. Бул жерде 45 кылып коюшум мүмкүн. Өзгөрүп атат. Биринчи true'буз. Могул жерде logic type менен эсептедик. Бул болду. Анан кийинкиси int болду. Кыскасын айтканда, маалыматтык типтерди биринчисинен экинчисине өткөрүп атканга мүмкүнчүлүк бар. Бир гана шартта өзгөртө албайсың. Саптык типте гана өзгөртө албайсың. Name, эгерде ал мол Python текст болсо, тамга болсо же символ болсо өзгөртө албайсыз. Калган бардыгын өзгөрткөнгө биздин экен мүмкүнчүлүк бар. Бир гана ушул учурда эмне кылабыз? Бир типтен башка типке өткөрө албайбыз. Калган учурларда биз ушундай тип даныктар менен маалыматтарды өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Муну да үйдөн карайсың. Анан биздин кийинкибиз бул жерде маалыматтарды киргизүү үчүн input деген функция бар. Азыр биз print деген функция, бул экранга, жалаң экранга чыгарат. Input деген функция бул маалыматтарды клавиатурадан киргизүү үчүн жардам берет. Мисалы үчүн name деп жаздым. Анан input деп жазамын. Бунун ичине түшүнүктүү болуш үчүн атыңы жаз деп коебуз. Атыңы жаз. Анан бул жерден пробел коебуз. Экранга чыгарабыз. Print. Могул жерден. F-ті пайдалана берейин.
Салам. Фигуралык кашанын ичине жасасам, ол жерге най. Ал үстүңкү мага керек эмес. Бул жерде комментарий алып койдум. Мол, input деген функция. Сохранить этемин, кайрадан иштейбиз, жазабыз. Не деп атат? Атыңы жаз деп атат. Азыр программа толук аткарыла элек. Биринчи катар гана аткарылып турат. Менден маалыматты күтүп атат. Мен Нуралы деп жазамын. Нуралы. Enter'ди басам. Салам, Нуралы. Мол input не кылат экен? Маалыматтарды клавиатурадан кабыл алат дагы, анан каалагандай жумуш аткарсак болот. Мисалы үчүн Instagram кире турган болсок, ал жерге логин паролду жаз деген сөз. Python программасы интерпретатор болгондуктан бул ар бир сөздү катарма катар окуйт. Биринчи муну окуйт, бул аткарылып бүткөндөн кийин анан экинчи сапка түшөт. Биринчиси аткарылып бүтмөйүнчө бул экинчи сапка түшпөйт. Азыркы дагы ошондой. Мисалы үчүн бул жерге print 4 плюс 5 дедим. Сохранить этем дагы, кайрадан иштетем. Иштеттим. Биринчи командада сап деле турат, мына name input деле турат. Бул аткарылып бүтмөйүнчө, мол кийинки инпуттар аткарылбайт деген сөз. Интерпретатор болгон бардык программалоо тилдери ушундай иштейт. Биринчи сап окулат, бул аткарылып бүткөндөн кийин ката чыкпаса кийинки сапка түшөт. Бул дагы аткарылып бүтсө үчүнчү сапка түшөт. Биринчиде ката чыккан болсо кийинкилери аткарылбайт. Демек бул жерге мен дагы атымды жазамын. Нуралы. Enter'де бастым, анан кийинкилери аткарылды. Салам, Нуралы. Анан 9. Так, муну жаз, анан азыр сага тапшырма берет. Так, эми кара. Мол input функциясы маалыматтарды кандай типте кабыл алат? Ошону көрөлү. Print type бул жерге мындай деп жаздым. Эми сохранить этем дагы, иштетем. Бул жерге 345. Мен цифра жаздым. Enter'ди бастым. Салам 345. Бирок ушул 345тин тиби эмне экен? STR. STR деген бул сап деген сөз. Кайра башынан дагы иштетип көрөм. Бастым. Эми бул жерге мен true деп жазамын. True бул логикалык тип. Enter'ди бастым. Салам true. Бирок STR. Некен input клавиатурадан киргизген маалыматтардын бардыгын объект катары кабыл алат дагы саптык типке айландырат. Автоматтык түрдө саптык тип болот. Демек, биз экиге экини клавиатурадан алып кошуш керек боло турган болсо, анда бул башкача чыгып калат. Ошону көрөлү. Number бул жерде input кылабыз. Input түшүнүктүү болуш үчүн ичине тырнакчада жазып коемун. Биринчи санды жаз, пробел коюп коем. Ушуну эле копия кылам дагы, эми экинчи сан. Биз эки цифраны кошушубуз керек. Коштум, бул жерин B кылабыз, number B, анан бул жерге экинчи санды жаз. Эми экөөнү кошуп экранга чыгарышым керек. Result number A плюс number B. Эми экранга чыгарам. Print result деп коем. Сохранить еттим. Программаны иштетип атамын. Аткарып. Атыңы жаз деп бул жерге Нуралы деп жазамын. Чыкты. Эми биринчи санды жаз дейт. Биринчи сан 45, экинчи сан 5. Enter'ди бастым, 455. Туурабы ушу? 45ке 5ти кошсок 450. 455 Канча болуш керек? 45ке 5ти кошсок.
50 болуш керек, эмне себептен бул жерде 455 чыгып атат анда? Саптык болгондуктан. Демек, буну эмне кылышыбыз керек биз? Кайсыга айландырышыбыз керек? А? Бүтүн санга айландырышыбыз керекпи? Эми бул сага тапшырма. Азыр жазасың, моларды жаз, бир сыйра. Запись өчүрүп коеюн.